Алымдар айтышат, эми рукуя качан пайдалуу болот, качан таасирлүү болот дегенде 3 нерсе менен рукуя таасирлүү болот. Биринчиси, рукуя кылып аткан адамдын чынчыл болуусу. Ушул Аллах Таала шифа берсин, ушуга себеп болоюн. Аллах Тааладан шифа үмүт кылып, Аллах Таалага жалбарган абалда рукуя кылуусу. Мындайча айтканда ыхластуулук менен берилип рукуя кылуусу. Экинчиси болсо, якинул марқи деп коет. Ошол рукуя кылынып аткан ооруган адамдын ишенимине жар. Аллах Таала Куранда шифа кылган. Ушул дуаларда Аллах Таала шифа кылган. Ушулар аркылуу шифа берет. Сөзсүз түрдө шифа келет деген жанагындай жүрөгүндө канчалык деңгээлде ишеними күчтүү болсо, ончалык деңгээлде таасири күчтүү болот. Ал эми кээ биркилер бар да, көпчүлүк оорулар эле азыр ошондой. Дем сал десең, дем салууга такыр эле жана ишеними жок да. Качан барат? Айласы кетип калып, врачтар карабай койгондон кийин, кой барып коеюнчу молдого дагы дем салдырып коеюнчу деп ошентип барышат. Же дем салдырганды бир гана жүрөгү сыгылса гана барат, башка ооруларга барбайт. Жүрөгүм сыгылып атат, кысылып атат, же иши жүрүшпөй калса барат. Ишим жүрүшпөй жатат депчи. Ошон үчүн дем салуу бул рукуя бардык оорудан шифа, бардык оорудан. Ошондой эле Пайгамбарыбыз айткандай, эң жакшы шифа бул эмне? Көз тийгендиктен жана ошондой эле жана бирдеке уулуу нерсе чагып алган болсо, рукуя кылсаң, ушул эң пайдалуу рукуя ушул эки оорудан. Башка оорулардан дагы пайдалуу, бирок ушул эки ооруга эң пайдалуу болот. Демек, рукуя кылуучу адамда ыхластуулук болуш керек, чынчыл болуш керек. Экинчиден, ошо дем салдырып аткан кишиде дагы ишеним күчтүү болуш керек. Ушул шифа экендигине Аллах Таала Куранда айтат: "Ва нуназзилу минал Курани ма хуа шифаун ва рахматул лил муъминин." Биз бул Курандан эмне? Шифа болгон, момундар үчүн шифа болгон аяттар түшүрөбүз дейт. Демек, ошонунго ишенген абалда болсо, таасирлүү болот. Жана ошондой эле үчүнчү шарты рукуянын туура болуусу. Рукуя туура жол менен болгон болсо, ошондо таасир берет. Жөн эле жанагындай ширк, арам нерселерди кошпостон, ошо сүннөттө келген туура жол менен рукуя кыла турган болсо, таасир берет.